Саламатсыздарбы, аруу таңыңыздар менен. Сиздер менен бүгүн биз кыш мезгилинде бөлмө гүлдөрүн кантип кароо керек айта кетмекчимин. Биринчиден, гүлдөрдү обработка жасашыбыз керек. Тля, паутина клеш деген вредительдерге каршы биринчи орунда дарылап алабыз. Күз мезгили сырттагы же болбосо башка бөлмөдөгү гүлдөрдү жылуу бөлмөгө үй шартында кароо үчүн биринчи орунда дарылап алабыз. Аларга кандай дары керек болот? Клешке, тляларга биринчиден фитоверим, актара, ошол сыяктуу дарыларды, эгерде ошол сыяктуу дарылар жок болгон болсо, үй шартында 5 грамм кир жууган самын менен 1 литр сууга 5 грамм самынды майдалап салып, ошол жасалган раствор менен дарылап чыксак болот. Аны кантип жасайбыз? 5 күн дарылайбыз, 5 күндүн ичинде 3 жолу дары чачсак болот. Ошондой эле кыш мезгилинде гүлдөргө сууну кандай куябыз? Кээ бир гүлдөр жай мезгилинде жумасына 2 жолу ичкен гүлдөргө 1 эле жолу. Ал эми жумасын 2 жумада 1 ичкен гүлдөр болот, алар кактустар, суккуленттер, аларга 1 айда 1 эле жолу куйган абзел. Жана ошондой эле кээ бир гүлдөр аябай жарыктыкты сүйөт. Жарыктыкты сүйгөн гүлдөргө үйдүн ичиндеги жарыктык жетишсиз болуп калган мезгилде мындай жасалма жарыктыктарды колдонобуз. Жасалма жарыктыктардын туура колдонуу ыкмасы бул эгерде жарыктыкты өтө сүйгөн гүлдөр үчүн 20-25 сантиметр бийиктикте болот. Ал эми караңгы бөлмөдө да өсө ала турган гүлдөрдүкү 50-60 сантиметр бийиктикте кармасак болот. Бул жарыктыкта фитолампа колдонсоңуздар аябай жакшы таасирдүү болот. Ал эми мондой жарык лампалар деле жарай берет. Эгерде үйдүн ичинде жетиштүү жарык болуп, күн нуру тийген болсо же болбосо айнекте болгон болсо, ал эң эле туура болот. Бизге жасалма жарыктыктын эч кандай кереги болбойт. Эгерде жарык аз болгон мезгилде биз 5-6 саат же болбосо 10-12 саатка жандырып турабыз. Ошол эле мезгилде ар дайым жанып турган бул туура эмес. Гүлдөрдү эс алыш керек. Саат-сааты менен жандырып, саат-сааты менен өчүрүп жарыктыктан камсыз кылсак болот. Дагы бир жолу айта кетчү эң керектүү нерсе, биз кыш мезгилинде жылыткыч приборлорду иштеткен учурда аба аябай кургап кетет. Ошол кургап кеткен мезгилде гүлдөргө негизи эле бүт эле өсүмдүк гүлдөр нымдуулукту каалайт. Ошол мезгилде биз кантип нымдуулукту камсыз кылсак болот? Жанына бир чөйчөккө суу коюп, жанына коюп койсок, испарение мындай бууланган абалда гүлдөргө нымдуулук берип турат. Же болбосо суу чачышыбыз керек. Анан ошондой эле жылыткыч прибордун үстүнө бир суу чачыкты жаап койсок дагы аба нымдашып калган мезгил болот. Анан ошондой эле атайын абаны нымдаштыруучу приборлор болот, ошолорду колдонсоңуздар болот. Жана ошондой эле кыш мезгилинде көптөгөн өсүмдүктөр эс алат. Аны баарыбыз билебиз. Алар клубень түбүндө картошка болгон гүлдөр, аларды кантип туура сактоонун ыкмасын өзүнчө бир көргөзүп берем. Ал эми аларды кээ бирлери жакшы абалда болсо, жакшы өсүп аткан абалда болсо, аларды кайра эле жарык жерге коюп карай бергенибиз туура. Ал эми көптөгөн өсүмдүктөр, кышта эс албаган өсүмдүктөргө азыктандырууну унутпайбыз. Себеби сууну канча аз куйсак, азыкты дагы ошончолук аз бере баштайбыз. Себеби бир айда 2 жолу берчү азыкты бир айда 1 эле жолу беребиз. Кандай азыктарды беребиз? Элементтер, микро-макро элементтерди беребиз. Ал эми мына жалбырактар үчүн фосфор, тамырлар үчүн фосфор, жалбырактарга азот. Ал эми гүлдөгөн кыш мезгилинде гүлдөгөн гүлдөр да бар. Ошол гүлдөр үчүн биз калийди көбүрөөк берип турабыз. Кыш мезгилинде жан дүйнөңүз жазды каалап турган мезгилде сизге ар дайым бөлмө гүлдөрү жардам берет. Саламатта калыңыздар.